Таксистке 14 жолу бычак сайган деген шек менен өспүрүм бала кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдиришти. Шектүү жашы 7 жаран болгон. Бирок канча жашта экендиги айтылган эмес. Тергөө жүрүп жатат. Буга чейин өспүрүм Тоңгоч Кичи районунан такси жалдап Новополовка айылына жеткирүүнү суранганы кабарланган. Аны айткан дарегине алып баргандан кийин бычагын чыгарып айдоочуга кол салган. Кылмышкер унаанын ачкычын алууга аракет кылган, бирок таксист моюнун берген эмес. Аягында өспүрүм качып кеткен. Президент Садыр Жапаров кылмыш жаза кодексинин укук бузуулар жөнүндөгү кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2023 жылдын 25 майында кабыл алынган. Документ жерлерди мыйзамсыз басып алууга жана аларга курулуш курууга жол бербөө максатында кабыл алынган. Мыйзам менен айыппулдун өлчөмүн көбөйтүү, эркиндигинен ажыратуу жана белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу сыяктуу жаза дайындоо каралган. Мындан тышкары мыйзам долбоорунда жерлерди өз билемдик менен ээлеп алуу, кеңейтүүгө жол бербей, жерлерди максаттуу багыты боюнча пайдаланууну көзөмөлдөө милдети коюлду. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында айыл чарба багытындагы жерлерди жакшыртуу жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча чаралар комплексин иштеп чыгууну жана көрүүнү тапшырма кылган. Ысык Көл облусунун прокуратурасы тарабынан Каракол шаарынын Кыдыраке көчөсү текшерилди. Башкы прокуратура билдиргендей, жолдун курулушунда мамлекетке 1,7 миллион сом зыян келген. Текшерүү көрсөткөндөй, дирекциянын айрым кызмат адамдары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, аткарылган иштердин көлөмүн ашыкча баалап, аталган жол сапатсыз жасалган. Жарым жылга айга жетпей бузулуп, мамлекетке жалпысынан 1,792,887 сом зыян келтирген. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Ысык Көлдө Россия берген пилотсуз учуучу аппараттардын жардамы менен кара курай өскөн жерлерин аныктоо боюнча изилдөө жүргүзүлдү. ИИМдин Баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы билдиргендей, буунун Баңгизат жана кылмыштуулук башкармалыгынын программалык кеңсеси тарабынан жүргүзүлгөн. Кыргыз тарапка 2022 жылы өткөрүп берген пилотсуз учуучу аппараттардын жардамы менен 250 гектар жердеги аянтчалар сүрөткө тартылып алынган. Алар Баңгизатка каршы күрөшүү боюнча мониторинг жүргүзүүдө колдонулат. 2018-2023 жылдары Россия тарап Кыргыз Республикасынын ИИМинин Баңгизатын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ишин илгерилетүү үчүн жалпы жонунан 1,45 миллион доллар бөлгөн. Энергетика министрлиги көмөрдүн экспортун 8 айга чейин чектөө боюнча министрлер кабинетинин токтом долбоорун иштеп чыкты. Отундун мындай түрүн Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы Эркештам жана Торгарт өткөрүү пункттары аркылуу гана өткөрүүгө уруксат берүү сунушталууда. Бийлик алдыдагы көз-кыш мезгилинде көмөр тартыштыгын улам кризис жаралат деп кооптонуп жатат. Отунга болгон баа азыркы жай мезгилинде дагы жогору болуп жатат. Себеби көмөрдү Европа, Пакистан, Кытай, Өзбекстанга экспорттоп жатышат. Салсак, январь жана апрель айларындагы маалымат боюнча өлкө 580 000 тоннадан ашык таш жана күрөң көмүрдү экспорттогон. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 2,5 эсеге көп. Улуттук банк 2 айдан бери биринчи жолу интервенция жасады. Маалыматка караганда, банк валюта базарына 43,5 миллион доллар сатты. Жыл башынан бери Улуттук банк долларды сатуу боюнча жалпысынан 546,995 миң долларга 10 жолу интервенция жасады. Интервенция сомдун долларга карата курсун туруктуу карымы үчүн жасалат. 13-июлга карата доллардын расмий курсу 87 сом 86 тыйын деп белгиленди. Коммерциялык банктарда 88 сомго жетүүдө. Орусиядагы Вагнер жеке аскердик компаниясына тиешелүү курал-жарактар жана аскердик техникалар Орус армиясына өткөрүп берилди. Бул тууралуу 12 июлда Орусиянын коргоо министрлигинен билдиришти. Министрлик 2000ден ашык аскердик техниканы, ошондой эле курал-жарак жана ок-дарыларды алган. Коргоо министрлиги бул техниканын айрым бөлүктөрү согуштук шарттарда колдонулбаганын белгиледи. Техника жана курал-жарак тылга жеткирилип, алар техникалык тейлөөдөн өтөрү айтылды.